بغير النور في الليل هدى لن ننطفي أبدا Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sizlerge тынчтык жана Аллах Тааланын мереми болсун. Бүгүн мен сиздерге аябай эле кызыктуу, деги эле сабак боло турган окуяны айтып бермекчимин. Англияда өтө аябай эле бай адам жашаган экен. Ал ушунчалык бай болгон экен, жада калса ошол өлкөнүн бийлиги ошол адамдан карыз алышчу экен. Эми ойлонуп көрүңүзчү, ошол өлкө өз муктаждыгына бир адамдан карыз алыш үчүн ал адам кандай жана канча деңгээлде бай болуусу керек. Ал эми ошол бай адам өзүнүн алтын, күмүш, акча, айтоор байлыгынын бүт баары бир чоң бункерде, комнатада болчу. Ал ошол комнатада убактысын өткөргөндү жакшы көрчү. Күндөрдүн биринде ал ошондой эле өз бункерине, өз байлыгы бекитилген жерге түштү. Өз байлыктары менен адаттагыдай эле суктанчу. Жана бир убакта ал кирген соң кокустан анын артынан эшиги жабылып калды. Ачкычы сыртта калып калган болчу. Ал канчалык кыйкырбасын, ал канчалык жардамга чакырбасын, аны эч ким уга алган жок. Эмнеге? Не дегенде, биринчиден бул өтө чоң сейф. Башкача айтканда, коопсуз жана аябай калың, бышык бекитилген жер. Жана ал жерде билген адамдар деле жок болсо керек эле. Мына ошол үчүн аны эч ким уга алган жок, жана эч ким жардам бере алган жок. Күндөр өтүп жатты. Ал аябай ачка жана алсыз болчу. Жана ал көз жумаардын алдында өз колун кесип, өз каны менен дубалга кийинки сөздөрдү жазды. Эң бай адам ачкачылыктан көз жумду. Сиздер билесиздерби? Качан адамга өлүм келгенде анын байлыгы, мамилелери, жакын туугандары эч ким ага жардам бере албайт. Жада калса жанагы адамдын миллиондогон байлыгы да жардам бербейт. Биздин убактыбызда жок, биздин эле эмес, мурун деле ар дайым эле көптөгөн адамдар ашкере байлык, дүйнөнүн артынан чуркап жүрүп, Аллах Таалага сыйынууну, баш ийүүнү унутуп коюшат. Качан өлүм келгенде гана ошондо түшүнүшөт. Алардын байлыгы, мал-мүлкү өлүм келгенде эч кандай жардам бере албагыстыгын. Азыркы окуя көптөгөн адамдарга сабак жана пайдалуу болот деп ишенем. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.